Салам достор барыңарга. Бүгүн УЕФС'те жылдын эң эле судьялардын позор экенин көпчүлүк элдер түшүнүп билип турган чагы достор. УЕФС 280-турнирдин жыйынтыгына келсекпиз, балким силер дагы бул нерсеге күбө болдуңар аныгы. Бул жерге наразычылыктардын Ислам Макачев да жазып койгон сет тармагына. Билбейм эмне керек дагы жеңиш үчүн. Анкалаев чемпион деп жазып калтырган Ислам Макачев сет тармагында. Бул салашууга көпчүлүк элдер, эксперттер дагы 100% нааразы азыр достор. Бул жерде көрүп турган очко эсебинде тескерисинче Ян Блаховичке очко эсебин көп беришкен. Дерек судьядан башкасын эске салсак. Нече теңдик чечим чыккандан соң Анкалаев нааразы болуп, жеңгенин жана бутума жаракат бергени менен мен баарын жасадым. Эгерде каршылаш стойкада мыкты болсо, мен күрөшкө басым жасайм. Судьяларды текшерүү керек экендигин айткан жана бул жеңиш мен тарапта болгону анык. Бул жерде отурган судьяларды түшүнбөдүм деп айткан. Ал эми Ян Блаховичке урматым болсун достор. Себеби бул салашууда жеңбешим анык деп айтты. Курдуага бергиле Анкалаевка деп октогондо чыгып кетти. Ян Блахович красавчик достор. Жана Педи Пимблетке дагы чечимдер туура эмес деген фанаттар нааразы болушту. Контроль бошо башка нерселерди унутуп койгондугун судьяларга каршы көп УЕФС мушкелери жана элдер сет тармагында жарыялашты нааразычылыктарын достор. Комментарияларда башка сет тармактарда көпчүлүгү нааразычылык болууда достор. Эгерде бул салашуу силерде дагы чечим туура эмес чыгып аткан болсо достор, силер видеого класс баскыла сөзсүз түрдө жана комментарийга жазгыла достор, бул салашуу тууралуу оюңарды. Аман калгыла достор, силер менен Асан YouTube каналы, аман калыңыз.